Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер! Букмекерлік компаниясы. Барыңыздарды телевизорға жақынырақ шақырмақчыбыз. Телевизордың үнін біраз көбейтіп алғыла. Біраздан соң ең мықты шоу башталады. Анан жана бая Шакир эжем айткандай, let's go! Бізде бүгін қонақта Айпери Кубик кызы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин берүү башкалардан өзгөчөрөөк, бардыгын конокко үйгө чакырам. Бекеринен эмес, үйдө бираз кененирээк, өзүңөрдүн үйүңөрдөй сезгиле дегендей, көп сырларыңызды ачабыз дегендей. Даярбыз, Даяр болсаңыз, бізде дагы жакшы эреже бар. Бизге келген коноктор үйдөгүдөй кийиниш керек да. Біз сизге биздин оюбуз боюнча азыр Айпери Кубик кызы үйүндө кандай кийинет деген кийим даярдап коебуз. Ошол кийимди кийип келиңиз, андан соң биз берүүбүздү улантмакчыбыз. Ана эмесе достор, дагы жолу тосуп алыңыздар. Кээде бийлей жинине тийсеңер тил дейт. Бир кездерде ак коолу учкусу келген, жакында эле келиндер отрядына кирген Айпери Кубик кызы, кош келипсиз дагы жолу. Кийиниңиз үйдө деле ушундай жүрөсүзбү? Ооба. Кандай сиз, иштериңиз кандай? Жакшы. Көрүнбөй кеттиңиз. Чет өлкөдө эле жүрөсүз дайыма. Барып келип турабыз, шаардан чыгып турабыз. Тиричилик Жолдошуңуз кайда? кайда? Мен жүрөгүмдө дебейсизби? Ооба. Ар дайым мен менен го. Неге жолдошуңузду элге көп көргөзбөй атасыз? Көз тиеби же эмне болуп атат? Көп эмес, дегеле көрсөтө элекмин. Деги эле көргөзөлексиз. Көрсөтө элек. Биздин шоуга мындай эксклюзив кылып көргөзүп коесузбу сүрөтүн, намы болот. Көрүндү көпкө чыгып каласың. Анда жөн эле коелу. Жакында эле турмушка чыктыңыз, үй бүлөлүк жашоо кандай болуп атат? Жакшы, Кудай. Көнүп атасызбы? Кайненеңиз урушуп атабы же аябай эрке келин болуп атасызбы дегендей? Атам менен апам башында чогуу жашачык, азыр кетишкен. Бираз пикир келишпестиктер болуп кетти. Жок, андай жок. Баары жакшы. Иштейбиз, үйдө тиричилик, айтор жашоом кандай болсо ошондой эле уланып атат да, Колдо шакек пайда болду. Ошол эле. Ошо эле. Көбүнө эле аябай кызык болуп атса керек. Айпери Кубик кызынын жолдошу ким болду экен, ким болуп иштейт болду экен деп. Баткен областынын Сүлүктөө шаарынан 86-жылкы Бою узун, красавчик. бизнесмен. Мурду мындай, көзү мындай деп айтып бербейсизби? Мен үчүн ал адам идеал да. Мен үчүн. Сиз үчүн. Мен үчүн. Мен үчүн деле идеал ал киши. Мага жагат да сиздин тандыганыгыз. Балаңыз чоңоюп калды, кандай болуп атат? Канчага чыкты? Буюрса августта 3кө чыгабыз. Садикке барып атабыз, чоңоюп атабыз. Баягы убакыт ушинтип өтө берет экен, балдар чоңойгондон билинип калат экен. Сүйлөй баштаса керек. Сүйлөйт. Ооба. Тили чыгып, 1 жашында эле тили чыккан, сүйлөп баштаган. Азыр уже тойлор ырдап жүрөт деп койсо. Азыр сонун сүйлөп калды. Сиздердин тоюңуздар ошол чет өлкөдө болуптур да. Ошол тууралуу эле информация бар. Египетте болду, Кандай болду, эмне болду, аякта кандай өтөт экен тойлор? Жар айтылдыбы? Ооба, бир араб жар айтып алып кирди. Кантип айтты? Чын айтсам, баягындай той кылып, эме кылалы деп пландаганбыз. Болгону кичирээк эле неме болуп, экинчи турмушум болгондуктан улам эле заңыратып той берерген уят дейм. Анан кийин Алысыраак кеттиңер да Египетке, супер барбай калсын деп, бир нерсе болсо эле бара калып эле тартып эле бул күйөөгө тиди, тиги аял алды деп эле.
жеке жашоого көп аралаштыргым келген жок. Жеке жашоом менен өзүм башынан эле пиар кылгым келбейт да. Жакшы, баары эс алып келдик, балайын өткөрүп келдик ал жактан бери. Балай бүттү, эми иштеш керек деп койсо. Иштеш керек. Сиздин Дани деген ырыңыз бар. Ошо балаңызга арналган ыр. Кубалык жигиттер менен аткаргансыздар. Алар менен кандайча иштешип калдыңар? Хосе Тайкен болот деп койсо. Мен бул Дани деген жалгыз эле ырдап чыкмакмын. Анан башында ушундай пландап ырдалып бүткөн даяр болгон. Анан клипке негедир ушу кара кишинин оозу керек болду мага. Оозу элеби? Оозу эле керек. Өзү. Оозу. Баягы ооз комуз бар да ал ырдачы. Анан кийин ооз комуздун коштоосунда болгон. Ошо ооз комузду ошол кишиге черттирейин дегем да. Анан деп издеп жүрүп, сураштырып жүрүп, анан иниме айтпаймынбы, ушундай издеп атам. Бир тууган иним Улан деген иним бар. Анан ал айтты, мен деле оозум кара, мен деле ала бербейсиңер. Анан кийин ал болсо Хосени тааныйт экен, ошо Хосе менен тааныштырып, айпер ушу Хосе менен чогуу эле ырдап көрбөйсүңөр деди. Хосеге айтсам дароо эле макул болду. Кыргыз-испан дуэти жаралды ошол жерден, ал испанча, мен кыргызча. Анан дароо эле аябай кызуу талкууга алынды. Кыргыздар ушундай калкпыз да, мындай Жамандан жакшы көрөбүз. Мындай. Мен ошо бир эле нерсени түшүндүм. Көп эле ойун баары эле башка жака кете берет экен да биздин калктынчы. Көрсө чогуу ырдаса деле экөөнү жашатып жиберет, үйлөндүрүп жиберет, ошондой. Бир жагынан кызуу талкууга алынганы бул менин максатым болчу. Бирок клипте жок го дейм ооз комуз. Ооз комуз калып кетти ошол жерде. Ал жөн эле мындай эле. Ал ошондон башталган, калып кетти ошол жакта. Андан кийин экөөсү менен ырдап чыктым. Акыркы клипим. Эки ооз керек болду кара. Бирөө ооз комуз, экинчиси гитара салып, таң. Экинчиси бул акыркы жаңы клипибиз болду, Шеройло деген ыр. Учурдан пайдаланып мактанып кетейин. Бул ырыбыз коңшу өлкөлөрдүн радиолоруна да кабыл алынып, жагыптыр көбүнө. Анан кийин буюрса жакында ушу бир конкурска кетет экен. Black Kings деген команда, группа, Луис жана Марвел деген эки кубалык жигиттер менен бирдикте аткарганбыз. Хосе тарынган жокпу кийинки аны менен ырдабаганга? Жок, бул жерде бул жигиттер өздөрү сунуш кылып, ошол биздин Даниден кийин. Хосе анча ырдап албайт экен, биз менен ырдагыла деди. Сен эмне болуп атасың сен? Эптеп эле бурмалап эле. Сиз кайсы бир интервьюңузда айтыпсыз, пластикалык операция кылгансызбы дегенде, ооба кылгам депсиз. Эмне болду? Ошо суроо жооп бериш керекпи? Кайсы жериңизге кылдыңыз эле, канча жолу кылдыңыз эле, эмне себептен кылдыңыз эле? Айтпай эле койбоймунбу? Айтып бериңиз дем, элдер билсин дем. Бир эле жолу кылгам, бирок кайгыма кылганын айтпайм. Тапчы. Табайынбы? 4 вариант айткыла, мен бирөөнү табайын. Сен мени мурдатан эле таанысың, эмнем өзгөрүп турат? Апарып болуп эч жериңерге кылдырбаган, наоборот, алып салгандай көрүнүп атат да. Ашыкчасын алып салды. Айтпайм. Бирок кылдырган болот. Наушникти кулакка тагабыз. Алмак салмак. Биринчи мен тагынам, сиз өзүңүздүн сөздөрүңүздү айтасыз, кандайдыр сөздөрдү. Мен ошол эриндердин кыймылдашы менен артикуляцияга карап, ошону табышым керек да. Анда сиз даяр болсоңуз, анда баштайлы. Программа. Манка. Программа. Панама. Программа. Программа. Шаты. Нарындык. Шаты. Мылтык. Шаты. Чагылган. Шаты. Шаты. Нарындык. Нарындык ушундай болобу? Шаты дейм анда, шаты. Тепкич. Тепкич дейт го. Шагыл. Шагыл, сенсиң ушу шагыл. Кийинки сөз. Сызгыч. Сызгыч. Тапочка. Картошка. Тапочка. Томпошка. Тапочка. Тапочка. О, молодец. Батыр. Баклажан. Батыр. Балыкчы. Чыпалак, батыр. Батыр. Калемпир. Апенди. Лемпир. Адеп дептери.
Калемпир. Калемпир. Ой, молодец. Мыкышоу. Мыкышоу. Ой, өзің білет, өзің білет. Талқан. Талант. Талқан. Талғат. Талқан. Андай тамақ білбейт оқшаймын мен. Талқан. Талқан. Отырғыч. Өчіргіч. Отырғыч. Отырғыч. Ышқын. Озың чоңырақ аш. Ышқын. Ышқын. Теветей. Гевете. Теветей. Қорқоқ. Жаман сөз айтып атасың. Қорқоқ. Қорқоқ. О. Ша? Все, бітті. Қорқоқ болшы да. Сен салсаң мен қорқоқ деген қандай көрінеді екен. Қорқоқ қандай. Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check-it KG сайтында. Кайрат Прембердиев менен болгон конкурстун жыйынтыгын айта кетели. Жеңүүчү болуп футбол это жизнь аттуу аккаунтубуз аталды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз Кайрат Прембердиевдин белеги жана ошондой эле биздин өнөктөшүбүз Let's Go'дон дүйнөлүк чемпионаттын Забивака аттуу тобун утуп алдыңыз. Сизди куттуктайбыз. Жана ошондой эле барыңыздарга айта кетчү нерсе, азыркы учурда Эң Мыкы Шоунун Instagram аккаунтунда Let's Go'нун атынан жакшынакай велосипед ойнотулуп жатат. Ошол жакка да кириңиздер, конкурска катышыңыздар, жеңүүчү болуп аталыңыздар. Instagram'dan бұл бардық эле социалдык тармактардан көрсөк, Айпири Кубик кызы көбүнчө тойлордо жүргөн болот. Тойлордо ырдап, жар айтып. Тойдогу ставкаңыз канча негизи? Кудайга шүгүр болуп атат, жумуштар баягы чакыруулар көп болгондуктан башыбыз тойдон чыкпай калат. Мен башка суроо бердим го. Ошондон качып атпаймын, эмне эле кармап атасың? Дайым бардык эле ырчылардан сурасам, канча ставкасы десеңер 2 сааттык дилбаян жазып ишет да дароо элечи. Тойлор болуп атат, жакшы деп. Уялаттыр да. Сенин айлыгың канча? Айтчы өзүң. Менин айлыгымбы? 10 000 сом. 10 000 сом, жетеби ошо айлыгың? Жок. Тойго чыгасың сен да, билишимче. Сенин ставкаң канча тойго? $300-400. Молодец. Меники кымбат турбайсыңбы? Менен кымбатка чыгып. Мен деле ала алаш деп койсо. Сиздики канча? $100-дан $200 чейин. Шаар ичи, Бишкек ичи, ошондой. Кээ бир баягы кыйналып өткөргөндөр болот тойду. Сураңандар болот. Кыйналып өткөргөндөргө барып из чууп жардамдашкыбыз. Куда тосушуп десең. Куда тосушуп келди, өткүлө 6-столик деп кудаларды. Сүйлөшкөнгө жараша. Шаар ичи $100-200 арасында экен да. Учурдан пайдаланып реклама кыла кетели. Жар плюс 2 Тойлорду ырдайм, жар плюс 2 Сиздин кайненелер деген ырыңыз бар? Бул плагиат бар эле билет, Ооба. Мен башында чыгарганда эле айткам. Чыгарганда эле айткам. Жана Каньелеле деген ыр бар го. Ошол кандай эле мага кайненелерди угул өрүтүлөт. Башында кайненелер, могу кыргызда да окшойт мен деле. Кайненелер жөнүндө угуп көрсөм эч ким ыр жаздырбаптыр. Келиндердин атынан. Анан ошол ыр үчүн канча тойго бардым мен? Ошондой кылса болобу, Болот экен. Башкарды алып туруп эле которуп койсо, Бизде жаңылык эмес, Кыргызстанда ал. бар эле которот. Бизде барды эле отуруп. Бизде эч кандай жаңылык эмес ал. Бар туруп Бизде башка плагиат, бирөөнү. эскирди жаңыртырдамай деген бизде модада. Ал нормально. Мындай Сен негиз замандан артта калып кетирсиң сен. бирөөнүн эле ырын барып эле ырдап койсо болот турбайбы, тойго барып мисалы. Айпери Кубик кызы барып туруп, Нурмат Садыровдун бир торгоюм деген ырын ырдап салса эле жаңылык деле болбойт. Нурмат Садыровдун ырыбы торгоюм. Нурмат Садыров ырдап жүрөт, аткарып жүрөт. Эски ырды ал. Ошо элдик ыр. Жар менен канча ырчынын багы ачылып жүрөт, Баса жар демекчи, жакында жаңы жар-жарым бүттү. Буюрса өзүм жар-жарым. Кандай Алда жар? плагиат болот.
Сиз тойлордо көп ырдайсыз, концерттерде ырдайсыз дегендей, акыркы жолу качан фонограмма менен ырдадыңыз эле? Качасы. Бүгүн 2018 жыл. Теги бул фонограммага кандай карайсыз өзүңүз? Кечээ немеге эфирге бардым. Кайсы бир телеканалга. Ошол жерден ырдадым. Фонограмма менен ырдаганда айтышат го мындай. Микрофон жок болчу ал жерде просто. А негизи фонограмма менен ырдайсызбы тойлордо? Ар кандай. Бирок фонограмма деген -1 деген бар. -1 деген бэк-вокал, эме голостор болот. Под голостор. Үстүнөн бастырып ырдайсың. А мисалы көбү түшүнбөйт. Бул фонограмма ырдады деген өзү түшүнүгү жок адамдар сени ошондойго чыгарып кое беришет да. Кээ бири музыканы түшүнбөйт. Фонограмма деп бирөөдөн угуп алганда, бул фонограмма ырдап атат деп, живой ырдап аткан ырчыларды деле ошентип сүйлөп кое беришет. Кээ бир адамдар бар, живой ырдаганын жактырбай коюшат. Баягы гүшүлдөп, бышылдап, может, бийлеп атканда деги бирдеке звуктар чыгып кетет да. Кыймылдап атканда, басканда, турганда. Бир башкача. Кээ бири наоборот айтат, лучше бы фонограмму спела бы депчи, чтоб красиво и мындай укканга приятно болгон деген адамдар деле угасың. Айтор ар кандай болот. А эгер бизде закон кылып дайыма живой ырдагыла десе, Коркпойм. коркпойсуз, э? Жок. А ким коркот биздин эстрададан? Бирөө үчүн жооп бербейм. Такыр эч ким жамандагыңыз келбейт экен, э? Күйөөгө чыгып, бир аз жакшы жак өзгөрүпсүз, мурун баарын жаман деберсиз. Баарыбыз эле билебиз, сиз Инстаграмда аябай активдүүсүз. Инстаграмда баарыбыз ар кандай маскаларды колдонобуз, мындай бир аз кыйшайып сүрөткө түшкөн жакшыбыз, оозубузду учурайтып, мурдубузду мыйрайтып дегендей. Азыр бизде бир конкурс болот, кайтала деп аталат. Экранда кандайдыр сүрөт чыгат, ошону биз кайталайбыз да. Ай, буга неме керек экен? Шамал бетке. Шамал? Ширин. Зайчик. Неге булар ушунча жакшы көрүнөт да биздики анча көрүнбөй калат? Экөөбүздүн бетибиз анча болбойт да. Ух ты, мыкысага окшош экен. Мен кичинекей кезинде биринчи тартылган сүрөт. Ошо. Бул сизге окшош экен. Мурда айрыкча. Сен бере албайт экенсиң операция. Сиз ушу чыгармачылыгыңызга атаңыз кандайдыр критика айтабы же кандайдыр өзүнүн сунуштарын айтабы, могул ырдап көр же бул сага жагышпай калыптыр, мындай ырдабай эле кой деп айтабы? Ооба. Атам музыка жаатында музыкант болгондуктан аранжировкасына карайт. Кандай ырдайм, эмне кылып эме кылам, мурун аябай мындай контролдоп кылчу. Эми азыр болсо 10 жылдан бери бул жаатта иштеп атасың. Өзүң жүрөгүңө жаккан ырдырда, өзүң эмнени каалайсың деп атам ал жагына аралашпайм дейт өзү. Аралашпагандан баштап которо баштаган экенсиз да? Былтыр котордумбу? 2 жыл болду которгонума. 2-3 жыл болуп кетти. Ошондой болду. Ыр жазып берет атам. Кээде көңүлү болуп калса, убактысы болуп калса. Акыркы кайсы ыр жазып берди сизге? Балам үчүн деген ыр жаздырганбыз экөөбүздүн дуэтибизде. Мансапкор доско деген ыр жазган. Ал азыркы заманда көпчүлүк достордун, көпчүлүк адамдар жөнүндө байып кеткендер же болбосо колуна кичине акча кармагандар достукта кандай болуп калат, кандай өзгөрүп калат, кичине статусу бийигирээк болуп калганда кандай өзгөрүп калат, ошондой мансапкор досторго арналган ыр чыккан. Бул ырга дагы бир аз көңүл коюп анан элге таратыш керек азырынча. Ошонун үстүндө аракеттебиз. Өзгөчө ыр экен, мындай мансапкор деп бир-эки эле кишиге арналган, Ооба, дос, кечээ көрдүм сени асмандын башын карап, дарактардын башын карап калыптырсың. Бирок билип кой, дарактын түбү тамыры жерде турат деген. Жерде алмалар түшүп калыптыр, ошону терип кой деген. Жакшынакы серьезно айтып атса, сен бакта өлтүрөсүң да. Аябай эле серьезный передача эмес да, бул биздики бир аз тамашалайбыз, бир аз күлүп чайнайбыз дегендей. Макул.
Ошо мансапкор доском. Жакында угуп каласыздар. Эң көп гонорар канча алдыңыз эле? 1200-ге жакын доллар алгам бир туулган күндө. Мен туулган күн болчу деп койсуң. 8 ырдагам. Башында 3 эле ырга баргам. Дагы $100 кошуп атышты. Дагы ырдап, анан дагы буну ырдап кой, анан акырынан акку болуп учкум келет, жакшы көрүшөт көп. Анан ошондон улам мен баягы өзүм ставкама эле баргам да. Баягы кыстырмайлар бизде жакшы го. 150 сомдон чогултуп $1200 чыгып кетти. Кыстырмайлар болот, ошо мен эме көңүл бурган эмесин да, баягы колума келип карматып, анан эме кылып атып чөнтөгүмө салып кетти. Анан Кээ бирөө келип алып кетип атышты деп койсор. ошо кийин чыгып, ай деп кеткем анан. Ай деп кетип анан ал акчаны эмнеге короттуңуз? Мындай керектүү бир чоң. Апама бергем. Сиздин клибиңиз бар. Суунун алдында тартылганчы. Биринчи жолу Кыргызстанда ошондой тартылып атабы? Ошол малда ооба. Ошол Азыр уже сууга түшкөндөр бар. 2 жыл мурда тартылган. Москва шаарында тартылган болчу. Москвадан анан Крымга барып тартылып келген. Бул жака аябай жакшы акча каражат курутконбуз. Сыр болбосо ошол клипке канча кетти? Менин оюмча аябай эле көп кетсе керекпиз. Баягы техникага, баягы студияларга, суунун астына кирген эмелерге ошого эле кетип калды да. Бир 400 000 рубль кеткен. Жакшы ойдо, жакшы эме кылганбыз да. Жакшы максат менен тартылган. Жакшы максат менен суунун астында мен өзү фобиям бар. Суудан корком. Судан коркосузбу? Сүзгөндөн, судан аябай корком. Анан сыгылып дем жетпей ушинтип кете берет. Анан бул жерде суунун астына кирип сүйлөп баягы образ бериш керек болду. Сен эле бир кылдатпай, эмес, сүйлөш керек. Сүйлөш керек, көз караш, образга кириш керек. Эмне жөндөр деп атасың ошо. Анан кирип алып мынтип эле сүйлөп койгон да болбойт. Анда биз сизге жаңы фобияларды бүгүн белекке берели. Буюрса сиз менен жакшы оюн ойнойбуз. Кармала деп аталат. Кутучанын ичине кандайдыр жандуу же жансыз затты салабыз. Ал жакка колубуз менен тийип, көзүбүз көрбөйт. Кармалап эмне экенин табышыбыз керек да. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Мягкая игрушка. Ляна, не было? Башы жок го? Курткаларга, костюмдарга, эмелерге мех. Коёмбу? Тер экен. Ну, неме бар го, куртканын жана башына илип коет го. Алар чөп. Бул жана үлүлбү? Көлдүн жээгиндеги неме местный бала экен деп коем. Же жана неме бар го? Үлүл. Үлүлдүн уясы экен, Кутучанын ичинде бир нерсе бар окшойт. İçine salып карчы болом. Ай! Жок эчтеке. Жок. Бул жөн эле неме окшойт, Кутуча окшойт. Сувенир. Сувенир же болбосо. Бул неме экен? Чочко. Эме, акча салгачпы? Акча салган чочко. Чочко де. Чочко экенби? Пианан карасо. Чочко. Болгондо да Кытайдын чочкосу. Эң мыкты бир ырчы, анан эң мыкты бир ырчы айым. Мага эл таразы. Эми сиздин оюңуз боюнча. О вкусах не спорят деп коет. Ар ким ар кандай ойлойт. Мен өзүм үчүн мен мону мыкты дебейм, мен бирөөнү айтып экинчисин тарынтып алгым келбейт да.
Ошон үчүн бизде көп эле жакшы иштегендер биздин көп. бери ошондой бирөөнү таарынтыш керек, бизге бир аз немерек. Сен тарынтырчы, мен тарынтпай эле коеюнчу. Ким мындай бир мырзалардан ким эң мыкты ырчы? Эми көп да бизде. Негизи эле кыргыз эли таланттарга бай, билесиң да. Бай деп коюнан эскирлер дырдап жүрүшпөй барды. Зато ырдап атпайбы ошо. Угуп атпайсыңбы сен? Укпайм андайлар. Угуп атпайсыңбы? Эмне болгон жакта деле. Неме мындай суроо болчу башындачы, эң мыкты ырчы жана эң мыкты ырчайын деген болчу. Айтпайм ал суроого жооп бербейм. Мен. Мисалы ырчайым, эң мыкты ырчайым сиз экенсиз. Мыкты ырчы мырза ким? Бирөө эмес, бизде көп андайлар. Сиздин оюңуз боюнча эң мыктылары? Көп. Мисалы менин оюм боюнча, ошо көп. менин оюм боюнча эң мыкты ырчы мырза Кыргызстанда бул Мирбек Атабеков. Эң мыкты ырчайым бул Айпери Кубик кызы да. Буга чейин Асел Кадырбекова келген, анда Асел Кадырбекова. Асел деп койгонсуң анда. Анжелика келгенде айткан. Сен жумушуң ошо. Жумушум ошо алдап элди. Эте мактабы. Мактап алдап эле кетире берем го. Сиздин оюңуз боюнча айтып коюңуз ошону. Бирөө эмес, көп. Ойлоп аткам Кубик Калыковду айтып коебу депчи. Атамбы? Атам бир гана ырчы эмес да. Атам таланттуу инсан. Атам музыкант, аранжировщик, кудул, бардык жактан бар. Ырчы мырза дебейм, атам болгон таланттуу инсан дейм. Аны эл өзү баалап алган учурунда, азыр да сыйлап, кадырлап келет. Кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик. Буюрса көп-көптөгөн жакшы ырларды күтөбүз дегендей. Анан бизде жакшы салт бар. Келген коноктор биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир белегин таштап кетишет. Сизде кандай белек өзүңүздөн башка? Менен бир селфи баракчама жүктөйм. Жолугушуу. Жолугуп сүрөткө түшүп, андан сүрөт киргизебиз. Айпери Кубик кызы менен жолугушууну утуп алам десеңиздер, жана ошондой эле биздин өнөктөшүбүздөн жакшынакай бул вело шлем болот. Эки белекти утуп алам десеңиздер, биздин 1-1 ТВ YouTube каналыбызда ушул видеонун алдында Айпери Кубик кызы денесинин кайсы жагына, кайсы жерине пластикалык операция кылганын тапса, ошол адам ушул эки белектин ээси болот. Барыңыздарга ийгилик, комментарий жазып, лайк баскыла, жамандагыла, бир жыргагыла айланайындар, давай. Биз да жыргалы дебейсиңби? Жазышат, мындай эле жакшы суроо берсең делечи. Мыйры эмне болуп атат, тиги сүйлөгөндү билбейт экен бул. Нормально, бул эмне полотенцени оруп отуруп алган эмеси дейт азыр. Кыргыз болгондо эми. Муну да көрсөтпөш. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты турт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнөт жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, бал менен өтүп жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда.